Мына ол кызды карап туруңуз. Азыр эмне болоорун көрөсүздөр. Видеону өткөрбөй, кылдаттык менен аягына чейин көрүңүз. Ушул эки жигитти жакшылап караңыз. Азыр эмне кылгандыгын көрүп турасыз. Булар долларды эмне үчүн көрсөттү деп ойлойсуз? Бул кыз эмнени түшүндү деп ойлойсуз? Албетте, булардын оюнда бир нерсе бар. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Видеону кыскача жарнамадан соң улантабыз. Сиздерде Тахиржан доктор, ишенимдүү, мен сиздерге кепилдик беремин. Ишенимдүү доктор результат сөз көрсөтөт. Бул канчалган адамдарды сакайтты. Жана ошондой эле видео далилдери бар. Сиздер Тахиржан акебизге барып жазылып, дарыланып, жана ошондой эле арзан баада Болотбек Айдаркулов YouTube каналынан келдим десеңиздер, сиздерге Тахиржан акебиз арзан баада дарыланууңуздарга себепчи болот. Азыр сиздер видеону өткөрбөй, ушуну аягына чейин көрсөңүздөр, түшүнөсүздөр. Азыр бул жерде могул жигит бир белги берген сыяктуу. Ал бул кызды жана биз көрсөткөн кызды азгырмакчы болот. Чынында ал кыздын да көңүлү ушул жигитте эле. Караган көзгө ушунчалык сүйкүмдүү болгон бул кыз эмне болоорун азыр өзү билбейт. Чынында бул жигит бир нерсени пландап шашылып дарыны салды. Эми түшүндүңүз окшойт. Эми эмне болооруну. Бул кыз ал дарыны ичеби, же ичпейби? Албетте ичип алды. Эми карап туруңуз. Видеонун соңунда бул кыз эс үчүн жоготот. Себеби бул дары бул кыздын организмине таасир этти. Жана ошондой эле бир нече мүнөттөн соң бул кыз уйкуга кетет. Кийин эмне болоорун жакшы түшүнөсүздөр. Урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, ушундай жаш кыздарды биринчи эркектер бузат. Кудай өзү сактасын. Булар өз кумарларын кандыруу үчүн ушундай ишке барууда. Азыр видеодон көргөнүңүздөй ал кызды эки жигит эмне кылаары белгилүү. Бирок бул абал биздин Кыргызстанда да болуп жаткандыктан көпчүлүккө маалым. Ата-энеси байкуштар билбейт, бирок тартипсиз Алладан үмүтү жок кыздар ушинтип жүрүшөт. Өз денесин сатып, арам акчага алданганча жаны кыйналса дагы тиричилик кылып тапкан акчасы миң эсе адал болот. Бирок Аллах Таала кээ бир акыретте берилүүчү жазаны өтөөнү ушул дүйнөдө берип коет экен. Чындап ал кыздар жана балдар тобо келтиришсе, кылган күнөөлөр үчүн анда сөзсүз ушул дүйнөдө жазасын өтөшөт. Бардык кыздарга, балдарга Аллах Таала ынсап ыйман берсин. Соцсеттерде дагы көпчүлүк жаштарды бузуп коюп жатат. Азыр ошол видеолорду коюп берем. Өз ой пикириңизди жазып калтырыңыздар. Жаштар, чоңунда деле, кичүүсүндө деле бир ыйман калбаптыр. Кудай өзү кечирсин. Ушундай болуп жатса, кантип оңолобуз.